Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз жазгы каникулда деген темада сабак окуйбуз. Биринчи көнүгүү текстти окугула өз оюңарды айтып бергиле. Прочитайте текст, перескажите. Ушунчалык, настолько, көлдүн абасы, морской воздух. Жазгы каникул, весенние каникулы. Андрей. Бул текстти Андрей айтып жатат. Жазгы каникулда чоң атамдыкына айылга бардым. На весенних каникулах поехал к дедушке в село. Ал айыл Ысыккөлдүн жээгинде. Это село на берегу Исыккуля. Эртеси чоң атам мени эрте тургузду. На следующий день дедушка меня разбудил рано. Көлдүн жээгине бардык. Пошли на берег озера. Көлдүн суусу тунук, абасы ушунчалык таза экен. Вода в озере очень прозрачная и воздух очень чистый. Чоң атам. Эртең менен эрте туруп, көлдүн абасы менен дем алып тур. Ден соолукка пайдалуу, деди. Дедушка сказал: утром рано просыпайся и дыши морским воздухом. Это полезно для здоровья. Суроолорго жооп бергиле. Ответьте на вопросы. Андрей жазгы каникулда кайда барды? Куда ходил Андрей на весенних каникулах? Көлдүн жээгинде ким менен барды? С кем он пошел на берег озера? Көлдүн суусу кандай экен? Какая вода на озере? Сен жазгы Ысыккөлдү көрдүң беле? Айтып бер. А ты видел весенний Ысыккөл? Расскажи. Текстти окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Прочитайте текст и расскажите, о чем поняли. Перескажите. Экинчи текст. Көп келчү, много приезжал. Эсимде, помню. Чоң ата. Бул текстти чоң ата айтып жатат. Это текст рассказывает дедушка. Алыкул Осмонов биздин айылга көп келчү. Алыкул Осмонов много приезжал в наше село. Ал кыргыздын таланттуу акыны болгон. Он был талантливым поэтом кыргызского народа. Ысыккөл жөнүндө көп ыр жазган. Писал много стихов про Ысыккуль. Алыкулдун бул ыры менин эсимде. Ысыккөл кээде жымжырт, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Жымжырт спокоен, турмушта в жизни бир сырлуу, постоянный. Эки текстти тең окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Үйгө тапшырма 3-чү көнүгүү. Көп чекиттин ордуна нын, лар мүчөлөрүн коюп жазгыла. Вместо многоточий ставьте окончание нын, лар или его варианты. Ошондой эле эсиңерге туткула. Кыймыл аракеттин көптүк түрүн билдирүүчү мүчөлөр булар біз, биз, буз, бүз. Эти окончания показывают на множественное число. Мисалы, биз кыргыз тилин окуйбуз. Мы учим кыргызский язык. Текстти окуйбуз, которобуз, айтып
беребиз. Читаем текст, переводим, рассказываем. Биз Каракоо айылында жашайбыз. Мы живем в селе Каракоо. Биз кыргыз тили сабагын жакшы көрөбүз. Мы любим урок кыргызского языка. Кыймыл-аракеттин көптүк түрүн билдирүүчү мүчөлөр. Биз, биз, буз, бүз. Эсиңерге туткула.